Урматтуу Москвада эмгектенген мекендештер, сиздерге границага кирди чыкты жасоо зарылчылыгы жаралса, анда биз сиздер үчүн кызмат кылабыз. Күн сайын Казакстанга жолго чыгабыз. Барып келүү убактысы 1,5 күн. Сиздерди тейлөө үчүн стажы жогору айдоочулар 7 орундуу ыңгайлуу Альфард унаалар даяр. Унада Wi-Fi сыналгы бар. Кол телефондорду кубаттоо үчүн шарттар каралган. Мындан сырткары жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип беребиз. Анан да границада жаралган көйгөйлөргө жардам колун сунабыз. Шашылып калыңыз. Байланыш үчүн телефондорубуз 8 968 402 42 72. Биздин дарек метро проспект Мира. Кыргызстандан барган эмгек мигранттары 2022 жылы Орусияда 3000ден ашык кылмыш жасаган. Бул тууралуу Кыргыз Республикасындагы ынтымак борборунун изилдөөсүндө айтылды. Өткөн жылы жалпысынан эмгек мигранттары тарабынан 37 000 кылмыш жасалган. Бул 2021 жылдын январь-ноябрь айларына салыштырмалуу 9,8%га көп. Анын ичинде КМШга мүчө мамлекеттердин жарандары тарабынан 30,4 000 кылмыш жасалган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 15,2%га көп. Ички иштер министрлигинин статистикасына ылайык 2021 жылы Москвада жасалган кылмыштардын 17,1%ын Борбор Азиядан келгендер жасаганы маалым болду. Белгилей кетсек, 3900дөн ашуун кылмыш Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан жасалган. Административдик жоопкерчиликке тартылгандардын саны боюнча кыргызстандыктар да алдыда деп баса белгиленет изилдөөдө. Булак Назар Ньюс KG. Чет өлкөнүн абагындагы кыргызстандыктарды мекенине кайтаруу аракети жүрүүдө. Чет мамлекеттин абактарында Кыргызстандын 1285 жараны кармалып турат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда түрмөдө жазасын өтөп жаткандардын 1205 эркек болсо, 91 аялдар. Алардын көпчүлүгү тагыраагы 1077 Россияда. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги 2023 жылдын январь айында түзүлгөн ведомстволор аралык жумушчу топтун ишине катышып жатат. Анын негизги максаты РФтин абактарындагы жарандарды Кыргызстанга өткөрүп алуу. Жумушчу топтун биринчи жыйынында түрмөдөгүлөрдү Кыргызстанга которуудагы көйгөйлөргө анализ жасалды деп айтылат маалыматта. Учурда Кыргызстандын элчилиги менен башкы консулдугу Россиянын абактарында жаткан ар бир жаранга Кыргызстанга которуу боюнча процедуранын жол жобосун түшүндүргөн кат жолдоп жатат. Булак Спутник KG. Тойго келдиңизби? Депутат өкмөттүн өкүлүн сынга алгандан кийин костюм шым кийип келди. Жогорку кеңештеги Ата журт Кыргызстан фракциясынын жыйынында депутат Жеңишбек Токтурбаев министрлер кабинетинин жогорку кеңештеги өкүлү Асан Кайыповго костюм менен келишин талап кылды. Өкмөттүн өкүлү Асан мырза, сиз тойго келдиңизби? Шемперчен келиптирсиз. Костюмуңуз жокпу? Сиз бизге келген конокторго үлгү болушуңуз керек да. Жакшынакай болуп галстук тагынып, костюм шым кийип келбейсизби деди Токтурбаев. Депутаттын бул сынынан кийин өкмөттүн өкүлү костюм шым кийип келди. Булак Супер KG. Нарында 7 класстын окуучусун өзүнөн 1 жаш уулулар көкөлөтүп ыргытышкан. Окуучу ооруканада. Нарын облустун Актала районунда 7 класстын окуучусун өзүнөн 1 жаш уулу балдар асманга көкөлөтүп ыргытып жатып тоса албай калышкан. Бул тууралуу Нарын облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Билдирүүгө ылайык 31 январь күнү Актала райондук ички иштер башкармалыгына райондук ооруканадан билдирүү келип түшкөн. Анда Баетов айылынын тургуну 2009 жылы туулган жаран денесинен жаракат алып, тез жардам бөлүмүнө кайрылгандыгы айтылган. Аталган окуя боюнча милиция ооруканага барган. Такталгандай окуя ошол эле күнү болжол менен саат 13:00 чамасында болгон. Анда 7 класстын окуучусу мектептен чыгып, үйүнө кетип бара жатканда 8 класстын окуучулары аны жерден көтөрүп, эки колдоп асманга көкөлөтүп, ыргытып кайра тосуп алгандарын, экинчи рет ыргытканда ал жерге катуу түшкөндүгү белгилүү болгон. Андан соң ал үйүнө баргандан кийин ооруканага жеткирилген. Аталган факты маалыматтардын электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки териштирүү башталган. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө аталган окуучу арыз жазуудан жана тиешелүү экспертизадан өтүүдөн баш тартып, эч кимге эч кандай арыз дооматы жок экендигин билдирген. Булак Супер KG. Путин Россияга кайрадан Германиянын Леопард танкалары менен сес көрсөтүшүүдө. Россияга кайрадан Германиянын Леопард танкалары менен сес көрсөтүп жатышат. Бул тууралуу президент Владимир Путин Сталинград салгылашында Кызыл армиянын фашисттик аскерлерди талкалаганын 80 жылдыгына арналган концертте айтты.
Улутчулдуктун идеологиясы өлкөнүн коопсуздугуна түздөн түз коркунуч жаратууда. Кайрадан батыштын агрессиясына жооп кылууга аргасыз болуп жатабыз. Кызыгы бизге бортунда крест түшүрүлгөн Германиянын Леопард танкалары менен сес көрсөтүп, Украинанын жеринде Россия менен салгылашкылары келип жатат, деди Путин. Ал пропагандалык аракеттерге карабастан Россия дүйнө жүзүндөгү, анын ичинде Америка континентинде жана Европада көптөгөн мамлекеттер менен достук мамиледе экенин белгиледи. Путиндин айтымында, Европа өлкөлөрүн, анын ичинде Германияны Россия менен согушууга түрткөндөр азыркы РФке каршы согуш таптакыр башкача болорун түшүнбөй жаткандай. Булак Спутник KG.